Эл аралык аренада түрк мамлекеттеринин уюму маанилүү глобалдык маселелер боюнча, анын ичинде Газа жана Ливанга гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча ыраттуу позицияны калыптандырды. Ошондой эле көз карандысыз Палестинанын позициясын колдоду. Түрк тилдүү мамлекеттердин уюмунун саммитинен кийин серепчилердин айтымында өз декларациясында уюм Бириккен Улуттар уюму жана Евробиримдик сыяктуу эл аралык уюмдар менен активдүү кызматташууга чакырат. Мы способны проводить такие мероприятия в таких объединениях больших, которые... Катышуучулар тарабынан түрк дүйнөсүн бекемдөө, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардыгы үчүн коопсуздук темасы белгиленген Бишкек саммити түрк дүйнөсүнүн стратегиялык артыкчылыктарын аныктады. Түрк мамлекеттеринин уюму мүчө өлкөлөргө интеграция жана кызматташтык үчүн альтернативдүү мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошол эле учурда башка бирикмелер жана өлкөлөр менен атаандашпайт, тескерисинче кызматташууга даяр. Информация Министерства экономики, да? Иш-чарага Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов да катышты. Ал глобалдык туруксуздукка жана күчөгөн коркунучтарга каршы биргелешкен аракеттердин маанилүүлүгүн белгиледи. Мындан тышкары Марат Иманкулов терроризмге, экстремизмге каршы күрөшүү, ошондой эле суу энергетика жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маселелерине токтолду. В настоящее время ряд государств во всем мире Кырдаалды көзөмөлдөп гана тим болбостон туруктуу укук тартибин жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн күч аракеттерди багыттоо зарыл. Биз азыркы аскердик чыр-чатактарды массалык кыргын салуучу куралдарды колдонуу тобокелчилигине жана мындан ары курчушуна жол бербөөнүн маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурабыз. Глобалдык чакырыктарга карабастан түрк мамлекеттери орток маданиятка жана көп кылымдык тажрыйбага негизделген тыгыз кызматташтыкты уланта бермекчи. вот мы часто упоминаем. Түрк элдеринин конгрессинин президентинин айтымында түрк дүйнөсү биринчи кезекте элдер ортосундагы бир туугандык идеологияга негизделген. Акыркы убакта өлкөлөр экономикалык жана инфраструктуралык долбоорлорго активдүү катыша башташты. Мындан тышкары түрк уюму жыл сайын өзүнүн беделин жогорулатып, башка уюмдар менен өз ара пайдалуу кызматташууну каалагандыгын көрсөтөт. Түркия мамлекети экономикалык жагынан кичине бизге караганда өнүккөн мамлекет болчу. Азыр 2-3 жылдан бери өзүнүн бир көйгөйлөрүнө байланыштуу экономикасы бир басаңдап калды. Азербайжан, Казакстан, Өзбекстандын жакшы өнүгүүсүн көрүп атабыз. Бул дагы бизге аябай чоң өбөлгө болот. Түзүлгөн бир фонддор бар, андан тышкары эл аралык, мамлекет аралык байланыштар бар. Ошонун аркасынан Кыргызстанга дагы аябай чоң пайдасы тиет экономика жагынан дагы. Жаңы курулган Ак Ордо имаратында жогорку деңгээлдеги биринчи көп тараптуу иш-чара боордош мамлекеттерибиздин жолугушуусу экендиги бизди эки эсе кубандырып жатат. Белгилей кетсек, 6 ноябрда Бишкекте түрк мамлекеттеринин саммити өткөн. Жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынды. Документ мүчө мамлекеттердин коопсуздук, эмгек, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо, айыл чарба жана айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы кызматташуусун бекемдейт. Ошол эле учурда санариптик саламаттык сактоо тутумдарына жана суу ресурстарын жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын туруктуу башкарууга басым жасайт. Эрмек Күрөнкеев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.